Саламатсызбы? Медиа хабдан Айникеева Мерим. Сокулуктун Гавриловка айылында ошо мамлекетке тийиштүү мектеп жана башка социалдык абалдар жеке адам тарабынан кайрадан эле мамлекетке сатылып кеткен экен. Мунун кесепетинен ошо жергиликтүү тургундар бүгүнкү күнгө чейин жапа чегишет экен. Себеби ремонту начар, элдер курултай өткөрөм же жолугушуу өткөрөм десе көчөгө өткөрүшөт экен. Себеби бардык социалдык объектилер сатылып кеткен экен да. Мектеп сатылып кеткен деп атасызбы? Мектеп, мамлекеттин мектеби кайрадан мамлекетке сатылып кеткен экен. Бул боюнча да биз өзүбүз берүү мамлекеттин мектеби мамлекетке сатылып кеткен деген. Ооба, жеке адам тарабынан. Жеке адамга сатылып кеткен дейсизби? Жеке адам тарабынан мамлекетке кайра сатылып жатып атпайбы? Бул боюнча биз жакында эле берүү чыгардык. Мурда менчиктештирип алып, анан кайра мамлекетке саткан болот. Ооба, ал бир гана мектепти сатпастан, ошо башка да социалдык объектилерди сатып атпайбы ошол айылдагычы? Ушул нерсеге дагы көңүл бөлүп койсоңуз, деги эле негизи мамлекеттин мүлкүн кайра мамлекетке сатканга өзү мүмкүнбү? Биринчи суроо боюнча Акылбек Үсөнбекович, күч структуралары жок бизде азыр бул жерде. Жокпу? Полный өзүңүздүн көзөмөлгө аласыз. Бул боюнча иликтөө жүргүзөсүз. Сокулук боюнча мектепти кандай мектепти менчиктештирип алган кайра мамлекетке саткан бул? Кандай десек болот муну? Башка объектилерди дагы менчиктештирип алып, анан кайра эле мамлекетке саткан жагы бүт териштиргиле дагы коомчулукка, мына ошо журналист айымыбызга толук маалыматты бересиңер. Коомчулукка өзүбүздүн немелер аркылуу, массалык маалыматтар аркылуу бергиле.